Kırgızstan tarihinde iki adam özü mektep salıp özünün karajatına. Anan mamleket götkörüp bergen birinci kişi olsa gerek Rayım Berdova. Men bilişimçe. Balki başka yerde de vardır. Biroq şu Oş oblastında özünün karajatına mektep salgan kişi uşul men bilgenden. Bu mektep, mına ol mektep. Эми азыр mektepte bir korpus olup kalıptır. Kança жылы baştaldı? Bu mektep 21 жылы sentyabr ayında başlandı mektep. Kuruluşu. Kuruluşu. Men emi 2016 yıldan beri Atambayev'ga yazdım, Jeyinbekiv'e yazdım. Men 5-6 milyonga mektep kurup bere alam dep. Kredit suradım. Hiç çaktan neme olmadı. Akırı kandaydır bir şu men aytып жүргөнüm Улукбек Зулпукаровичка, биздин мурдагы депутат. Hazır da deputat. Азыр эми жакында болду. Ушул депутатка ушул сөз жетип калган экен. Шундай 6 миллионго мектеп курам деген адам бар экен деп көлдө таанышып калдык. Анан мейли бериң, немелерин бериң dedi. Проектти бериң dedi. Сметаны бериң dedi. Эми ал өзү стройканы түшүнбөсө да бирөөлөргө көрсөттү. Сметаны, проектти алып кетип 2 күндөн кийин мага келди. Эми бирөө адистерге көрсөтсө керек, курулуш компаниянын адистерге. Мына адамдын немеси туура эмеспи деп. Анан болду dedi. Мен жардам берем курулуш жагына dedi. Kurgandı nemesini özünüz neme kıla alasınız dedi. Ben ayttım, men деле bir 2 milyonda akça toplop жүрөм. Mamleketten suradım, 3 milyon suradım. Үйüm kreditke koyun dep kança banklarga bardım. Anan uşunu demilgesin meni şu baya koldop koygon Улукбек Зулпукарович болду. Anan baştalып ketти. Baştalып ketти, kış mezgili bolup kaldı. Жүрүңүз, баса бериңиz. Kış mezgili bolup kaldı. Anan 1 ay başlap durup, anan erте жазда 3 ayın içinde şu mektepti толыққанды бүтүрдүк. Бұл эми 120 орунду мектеп 2016-2017 жылғы сметалық баасы 18 миллион 600 мың эле да. Ал малды арматурадагы 36 мың эле. Азыр анан кийин 70 мыңга чыгып кетпеди, 68 мыңга. Ама эми муну 2021 жылы 7 миллион 400 мыңга ушул мектепти бүтүрдүм. Бул деген 1 квадрат метри $297 түштү да. Мына бүгүнкү күндө bir mekteptin 1 kvadratı 850-700 salınıp atат да. Бүгүнкү күндө эң чоң коррупция şu курулуш тармагы болуп калды. Мамлекеттин акчасын урдаган, мамлекеттин казынасын урдагандар бардыгы прораб болуп калды. Прораб повар да. Прокурору деле прораб болуп кетти, соту деле прораб болуп кетти. Анан эми көзөмөлдөгөн эч нерсе жок. Мен Бишкек шаарында, Ош шаарында 30дан ашык үй салдым. Ошо мен салган үйлөрдү 2 есе кымбатка сатып атат да. Эми эч көзөмөлдөгөн адам жок. Курулуш тармагын көзөмөлдөгөн. Мына ушул мектеп талапка жооп берет. Бүгүнкү күндө 46 кадрды мына ошо телефонумда сактап отурам. Бул кандай курулуп калды? Эмне менен курулуп калды? Бул кирпичтен курулду, камыштан курулду деп мен далилдеп берем деп 4 жылдан бери жүгүрөм. 5-нчи кетип атат, ушу мектептин балансы калбай атат да. Мага өкүнүчтүү ушул. Мына иштерин көрөлү ага чейин, мына класста. Караңыздар, мына 58 квадрат. 58 квадрат. Мына получу. Полу кызыл карабайда. Түменден Заводсковский деген шаардан жөнөткөн мен ушу достор, мен илгери Россияда, мен өзүм дыйканмын, мамлекеттин bir күндө мамлекетте кызматта иштегеним жок. Дыйканчылык кылам, көлдө менин канча эмгектерим бар. Мени көлдүн жергеси Мичурин деп коет. Баба дыйкан дейт. Ушу дыйканчылыктан ушул мектепти салдым да. Эми эң өкүнүчтүү 4 жылдан бери ушу мектептин баласы өткөрө албайм. Буга көмүр керек экен жылыга. 300 kvadrat, 1000 kvadrat baga mamleket kömür bölüş gerek da. 4 yıldan beri kömürden göğü bana polu jogan nemesi. Men bir gana ökünüm, Sadır Japarov'du koldop, saylooda koldop çıkıp jarnaktardı çıkardım. Öz canınızdan? Canımdan, özüm canımdan. 2 jolu çıkardım. Taza koğum, karısı yok Kırgızstan. Birinci Sadır Japarov dep koysam, erteң шайлоого vilayet etet degenin. Keyin men taza koğum, karısı yok Kırgızstan. Kumtor elge dep turup, Sadır Japarov'du, fonuga Sadır Japarov'dun сүрөтүн берip çıkardım da. Şu даже ürüm жетпейді. Şu kantip şu mekteptin balansı өткөрүп алабыз. Bunun vakti жөнү жокtu. Без фамилия, без родина дегендей да. Ушуга мен
Daha bir kaygılım gelip atat da, aytı deyip жүрөм. Bir gana ökünüştüsü şunu mamlekettin, nemesiga, mekteptin balansı kalsa, onça ejeke mugallimlerden manda nemen platta kaçan ötkörü beresiz, kaçan neme kılasiz, mektepti kurup berdim em, daha ne kılışım kerek? Men şu liste bizim prezidentke kaygılım kelет. Oşo prezidentler şu jarnaқты çıkarganında, taza konup karı жоқ Kırgızstan dep çıkarganda, Sadır Japarov da muga al menin düşmanım dep aytkan. Bayağı Sadır Japarov'un özü bir sözü var, mına keçe jakın bilen. Bir dosumdan ajırasam menin 7 milyon dosum var diyor. Şu 7 milyonun biri menmim. Men şontip sezem da, ünüm jetip kalsa eken deyim şu mektepti ötkörüp berse. Men surangaным ele şu, mamleket neyse alsın. O nemenin mebelleri büt özüz alıp bergensiz. Mebelder şu 7 milyon 400 mingin içinde. Toka mına materyallarını ecekeler. Özleri koyuştu mına mebelder, mına stolda, mına oturmuşlar, mına partalar 4 yıl oldu hali birisine ele. Bu beşara stol partalar sebebimizde madaniyatı yok da. Kaçan çoğumdur deputatlar dese bana yakarız. Aparı spor zalga koyular. Hali birisine ele. Men daima sorap duram da. Ecekeden sorayım mekteptin direktörü. Men stollarım, partalarım sınaylet bilsem sınaylet hali. Sebebi özüm közüm öldü. Жолугушууларга ушуларды жүктөп барышат да. Жолугушууга болобу, ушул жерде 20 жылдык болобу, 10 жылдык болобу, депутаттар келеби, же болсо сельсхоз болобу, ушу парталар бечара дежурный. Алып чыгат, аны коюп алат мектептин астына. Анан эми ушул күнгө чейин мен баардык рахмат айтып атат, али бир уста. Аябай сапаттуу жасалган экен да. Эми карап жасаттым да. Эми жасап атат эми, али парталар мектепке чөлек сынган отургучтар бар, парталар бар. Мен муну карап олтуруп ар белене жасаттым да, жүрөгүмдөн жасаттым да. Ушундай нерсе мамлекет немеси өтпөй калса өкүнүчтүү мага. Мамлекетке мектеп салып берсеңиз, анан өздөрү чуркап, мисалы үчүн районову, мектеп директору ошол чуркабайбы? Мектеп директору чуркап атат, айыл өкмөтү чуркап атат. Айыл өкмөтү айтып тур, мына өзүңөрчө, бунун проекти бар. Проект жок деп койду. Проект азыр бүгүнкү күндө райондук архитектурада турат. Bunun proyegini jaratып деп, жаллабат обласа главный архитектор болгон жигит чызган. Ушуну чызып берген, мен şu мектеп салам деп. Буга чейин да көп нерсе салып жүргөнмүн да. Советтер Союзда салдым, мына стадионду салдым. Анан кийин жылда бир нерсе салып берет элем. Эми азыр эми мына 70ке чыгып атам. Шуну 65 жашымда şu мектеп салдым. Мына ошол салынган боюнча ремонту боло элек али. Шунда сапаттуу кылдык да. Бир гана пол гана краскалап атат. Себеби бесветлый лак менен Başında birincisinde. Başında besletmek, adamlar kirişten uyanık oluyor. Zam minister gelip, bana oylanıp kaldı kiralamayı için, cıltırak bıraktı. Bu 2022 yıl olmuş. Anan keyin bayağı balдар butu menen keledi. Yok, neme, zam minister deyip atsa, şu zam ministerler jardan berbeyi. Jana dokumentleştiriş boyunca. Yetme, ayttım. Ünümce, prezident ünüm jetmegende zam minister. Yok, emniyet osol boluattır. Emniyet problem boluattır. Yok, bir nesen aytып atışa, bunda olu taat dep. Sebebi bul deyip, tendir menen, yoğusan bir strayking kampanya salgan emes. Sen özüңçеле салып алгансың деп кайра мени айыпкан эме кылып атпайбы. Ошон үчүн мына 46 кадр сактап жүрөм. Подушкасы азыр 3 этаж мектепке расчет алып коюлган. Канча арматура кеткен мына телефонумда. Telefonumda şu jogotуп берсем мына жоголуп кетеби деп сактап жүрөм. 46 кадр бар. Мектептин фундаменттен баштап бүткөнгө чейин. Ошо. Aябай кызык болуптур. Алар эмне дейт? Жанагы фирма салыш керек экен, анан дагы эмне кылыш керек экен? Ошолорду бир Ана мага айтты да. мындай кылса болбойт экен. Мына фирма салган деп сиздин ошо салып атканы немеңиз, мисалы сиз бригада салды дейли, мисалы мына жерде усталар тура. Ошолор бир фирманын балдар экен деп ошо бир фирмага каттап койсо болбойбу? Фирмага каттайлы десек, фирма 200 000 штраф акча төлөйсүңөр dedi. Biz анан алабыз dedi. 200 000 сом. Ушуга мен фирмага төлөп беришим керек экен. Анан бул талапка жооп берет, кандай салынды, кандай деп алар отказ кылып атат да мына. Анан 200 000 сом мен шунча салып, эми мен 5 жыл мурда жашалам, 200 000 сом берип коймокмун. Анан салып берип, бүгүнкү күндө 274 бала окуп атат ушул жерде. 5 жылдан бeri. Mana 4-5-yim keldi. 2025 yıldan beri okuyordu. Aytып атам мына 5 жылдан бeri bir oturguç сынған жоқ. Жылуу болот, а? Кышта жылуу. Mana zamanbap nemelerdi koyduk buna. Ana sırtты көрсөңөр да бар жоқ мына. Бардыгы талапка жооп берет. Бардыгы талапка жооп берет. Мына içindeki kvadratı da
50 Standart. kvadrat. Standart. Bir standart. Eve bayağı çizgandan keyin, proyekt çizgandan keyin oşoga karap salat ekensin da. Men emin şaharda kança üylör saldım dep ayttım go. Kança üylördü. Oşol üylörü da mesela $100.000 satsan, $300.000, $400.000 satıp atadi. Aytıp atam go. Kuruluş tarmagı çoğun korrupsiya. Men kurultayga barıp da şunu aytıp diye kaldım, manga söz tüyleye kaldı da. Oşol 200.000 so'm tapsanız anan oşo bir firma jasady bolup dokument jasalsa бүтөк экен ошо менен. Ошондой бүтөт экен. Men oşoga көктү кылып атам. 200.000 бергиче жетимдер өлгөн жакшы. Men hem şunça salıp da men dagы баягыдай bir aytkanımdan артка кайтпай элем. 200.000 500.000 берип койдум şu вакыт. Эгер ошо гарантия болсо. Ошону гарантия болсо 200.000 сомду çoğulta эле коелу элден. Men eldençi çoğultkанды жаман көрөм, турусын айтканда. Men özüm alım жетишинчи иш кылам. Men elden çoğultkум da köбөйт. Балдар окутпай, балдар окутат. Конечно, миллиондогон кармаган балдар бар, анын мен салдымбы, аяга чыкпай деген сөз болот. Өзүңүз Men да принцип бар. өзүңүз аяга чейин бүтүрөйүн деп атасыз. Men 200.000 бербейм деп койдум, мен бербейм. Пус керек болсо бузуп алып кетким келет, шуну апарып бир жерге апарып. Себеби бул жерде кап болосуң да, мамлекет шуну карап алса, шуну 4 жылдан бери үнүм жетпесе, 4-5 жыл болуп атат. Же көмір бербесе, ушу сөз. Көмүрдү канча жагып атасың анан? Канча жылы тотасың? Эми көмүрдү бул жерде эконом кылат байкуш. Бул жерде мына азыр көрдүңөр, жана чоң пост турат бул жерде. Ушул жерге мына пол жуган полуга да акча төлөбөйт, төлөш керек экен. Горничныйларга. Ушулда төлөнбөйт. Техничкалар шуну полун жуган. Аны ким төлөп атат анан? Аны эми эптеп сеттеп Өзүңүз төлөп атасыз. Анча-мунча мен берем, мектеп жамааты, эжекелер өздөрүнчө топтоп берет. Şu эжекелерге рахмат, шуну мен салып атканда анча-мунча баягы ашарда келип тамактарын кылып берип атты усталар. Уста көрдү. Жамааты. Уста көрдү кылып. Уста көрдү кылып. Рахмат, ушуну да күйүп ушуп эжекелер полун жууганга да берип атат да, өздөрүнчө баягы. Эми балдарды окутуп атат да. Балдарыбыз эми башка бирөөнүн балдары эмес, өзүнүн балдары. Директоры, тарбия завуштар себеби ысык жерде ана. Али анча-мунча жерде мектепте пол жок да, баары мына плита. Бул эми, конечно, толук кандуу пол. Ана мектептин директору, завуштар бул жака көчүп алды. Ушул жакта отурабыз деп. Ушул жерде эми ар бир адам ден соолугун карайт экен да. Эмес ал жакта директордун кабинети бар. Ушул жерде мектеп. Жанында чоң мамлекет баягы өзү жер ажыратылган да. Анан бирок Өзбекстан спонсор болуп салып берген, мына мектеп, мына чоң мектеп экен, 50 жыл болду. Ушул мектепте. 50 жыл? 50 жыл болду. Бул ремонт эле кылыштыбы Өзбекстан? Бул мына жок, ремонтту биз өзүбүз баягы мамлекет кылды ремонтту. Ушул мектепти түптөгөн Өзбекстан. Баягы компироват несебеди Сталин деген айыл бар эле да. Ал жерде бир 4 комнат 4-класска чейин балдар окуйт эле. Анан ошол жерде Өзбекстан кана десе мектебиз мына экен деп ошо немени көрсөтсө анан ушул жерине эсебин алып туруп ушу Өзбекстан салып берген мектеп. Өзгөнүн районунда эң алдыңкы мектеп болчу. Мындан 50 жыл жарым кылым мурда. Мына спор залы. Азыр ушул балдар бүгүнкү күндө да 300 миң өтүп калды бул жерде. Көбөйүптүр да. Көбөйүптүр. Азыр мынанын үстү экинчи этажга даяр да. Мына мектептин үстү мен даже арматуралар кесилбей турат. Ушуну райондун акими келип, мен 4 миллион берем, Раймова. Ушунун үстүнү көтөрөлү, балдар батпай калыптыр деп келди эле. Анан мен айттым, биринчи мына мектептин документин бүтүргүлө. Мейли кылсак кылайлы. Азыр сиз 4 миллион берсеңиз, мен андай доходум жок мурдагыдай деп. Мен муну жылдап мектеп салам деп топтогом деди, 4-5 жыл. Эгер 8 миллион болсо дедим, наличие акча болсо да үстүгө 120 орондуу мектеп түшөт дедим. 8 миллион болсо. Менен эч ким сурабаса ошондой бир тендер кылып бирөө келбесе, ошону гарантия мен бүтүрүп берем дедим. Девятибаллы кылып туруп, заманбап кылып бүтүрүп бериз. Акылым жетип турат. Баягы бир сөз бар мына. Өзбекстандын эл артисти, народный артист бар. Дәрдим бар, дәрмәним жок деп. Кыргызча акылым бар, акчам жок болуп атпайбы? Ушул эле. Эмесе мына 8 миллион болсо азыр үстүнө шап, да 120 бала окуп калат эле. Азыр 3 миң болуп калды кайра.